Салам достор, бүгүнкү видеомдо сиздерге дагы бир ыкманы үйрөтсөм. Эгер сиз убактыңыз тар болуп, видео мисалы убактыңыз жарым саат 30 мүнөт, видео 45 мүнөт болсо, сиз бирок видеону толук көргүңүз келет, өткөрүп сөздөрү өтүп кетпеш керек, бир да сөз өткөрүп бербейин деп тезирээк көрөм десеңиз, дагы бир тездетип көрсөңүз болот. Мисалы, сиздин WhatsApp группага ссылка түштү видеого. Сиз басканыңызда видеого түшөсүз, видео көрө баштайсыз. Азыр мен баса баштайм. Басканда сиз байкайсыз, кнопкада скорость ылдамдыгын жогору же ылдыйга кылып койсоңуз болот. Так, сиз ссылканы басканда видеого киресиздер. Күчөктү кыйыныраак аябай кыйыныраак болду. Ушул байкаңыздар, ссылканы бассаңыздар бир окутуу, үйрөтүү видеого түшөсүздөр. Ал эми азыр басканымда үнүн чоңойтуп коем. Сиздерге билинет скорость. Мисалы, эң үстүндө мына 3 точка бар. 3 точканы басканда, басып койсоңуздар, мына 3 точканы басканда скорость воспроизведения. Азыр менде мына обычная деп турат. Сиз 2ге коюп алсаңыз дагы болот. 1.75, 1.5. Сизге кайсынысы ыңгайлуу болсо койсоңуз болот. Мисалы, азыр мына 2ге коелу. Үнүнү азыр көтөрөм. Үнүнү көтөргөндө сиз байкайсыз. Өсүү болуп кете берет да. Им сделать лучше деп. У кого-то так еще да нужно лучше дегенде, и өсүү болуп кете берет да. Негизи туура жолго түшкөнүбүз сезип жатам, көрүп жатам. Өсүү болуп атат, бири-бирибизге ГП деп уже мына жакында, мисалы, Апиза Мурзалиева лидерим айтат, биз кече жакында Акиева Кундуз деп сиздер ссылка жөнөтүп, үй алды деп жөнөтүп көрүп таанып калдык. И вот Акиева Кундуздун лидерим айтат, консультант, и вот она говорит про вас очень хорошее, про меня. Нурзат эже ссылка жөнөтүп, окутууларын көргүлө, видеолорун киргиле деп туруп, ссылка берип, багып берген экен. И көрөт экен. Раймахан Жээнбекова деген бар экен. Аябай жакшы сүйлөйт экен, аябай сабактары жакшы экен деп жакшы теплый слова айткан экен. Мен үчүн дагы бул өтө маанилүү. Бири-бирибизге отзыв айтып, мына азыр байкадыңыздар, мен кнопкаларды басып скорость деген жерди алмаштырып, видеонун ылдамдыгын нормальный кылып алсам болот, же болбосо бир аз тездетип алсам дагы болот. Буну менен эмне демекчимин? Кээ бирки адамдар жай көргүсү келет, шашпай, конспекттеп, түшүнүп, сиңирип, кайра көргүсү келет. Кээ бирки адамдар жана убакытты үнөмдөп, мисалы сабакты сүйлөгөндө адам тез өтө албайт да, өзү болгон сүйлөгөн сөзү 45 мүнөттүк бир сабак болгон болсо, аны сиздер өзүңүздөр тууралап 30 мүнөткө, 35 мүнөткө кыскартып туруп көрсөңүздөр боло берет. Негизгиси бул жерде видео кыркылбайт, өзүңүз өткөзбөйсүз да, бардыгы шашпай, сиңирип, өзүңүзгө каалаган ылдамдыкты коюп алсаңыз болот. Менин видеом жардам берсе, аябай кубанычтамын, жардам берди деп ишенем. Анткени ушундай видео бар деп билип коесуз. Бул YouTube каналымда катталат. Ачык сабак кирип туруп, кайсы жерде кантип бассам оңой эле деп билип аласыз. 1-2 жолу басканыңызда эле уже бул ыкманы үйрөнүп аласыз. Жардам бердим деп ишенем. Көрүшкөнчө.